анан аш өткөрөм, той өткөрөм деп байын деле жакырын деле чакырып намыс үчүн бул атасына же апасына аш кылбай койду, же болбосо эстебей койду, Куран окутпай койду деп айтышат деп намыстан кылган болсо, бул деген мунун баары тегине жараксыз болот. Өтүп кеткен адамга жакшылык кылуу бул дагы бир ибадаттан. Адам баласында ыхластык болуш керек, эч качан мактаныч болбош керек, намыс бөлөк болбош керек. Мына канча деген адамдар бар, намысынын аркасынан туура эмес иштерге кептелишет. Мына ушинтип өтүп кеткен адамга той өтүп, Куран окутам, анан ашын өткөрөм, ушул окуган майда чүлдөрдү өткөрөм деп карыз кылып атышат. Карыз кылып атканда дагы банктардан корго батышып, арам менен акча алышат. Канча деген адамдар уят бул намыс деп, бир адам өтүп кетсе артында жетим балдар калган болсо, жаш балдар, ошолордун бир уй болсо да аз маз калган мал жана болсо да ошону сойдурушуп, жетимдердин акыларына кол салган ушулар болот. Мында көп деген жаман зыян нерселер бар да. Ошонун баарын адам баласы ойлонуп көргөн болсо, өзүлөрүнүн динине дагы, жашоолоруна дагы, экономикага баардыгына зыян. Андыктан ар бир мусулман эмне ойлонуш керек. Ар бир ишин эсептеп, туура багытта иш алып барууга аракет кылыш керек.